огородныйга барбай эле Ханавтага келип, эгерде ушул Ханавта менен договоруңуздар болсо, таксопарктар келип ушул жерден самозанятый деп подтверждать этип кетсеңиздер болот. Көпчүлүк сурап жүргөн баягы эле эконом класстагы машиналар выкупка берилет. Туурабы? Туура. Эконом. Бэушный. Дагы миллионбу? 4 миллион болду бля туугандар. Ар чыгарышта миллиондон ура беребиз, 4 миллион болду да уже. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүн 27 апрель, шашылыш жакшы, сонун кабарыбыз бар туугандар. Айрыкча такси кызматында иштеген биздин мекендештерге жакшы жаңылыгыбыз бар. Ошол жаңылыкты жеткирүү үчүн биз атайын бүгүн мына Ханавта компаниясына келдик. Учурда өзүңүздөр билесиздер, мынабы апрелден баштап такси кызматындагы биздин мекендештерде көп өзгөрүүлөр бар, документация, самозанят, жана башка ошол баягы праваны алмаштыр деген көптөгөн жаңы өзгөрүүлөр кирген. Ошол боюнча Яндексте дагы азыр көптөгөн проблемалар болду, себеби биздин мекендештер өтө көп. Азыр огородный проездде баягы очередь өтө көп болгондуктан самозанятыйды аныкташ үчүн майдын аягына чейин азыр очередтерге жазылып койгон. Ошону тез аранын ичинде чечүү үчүн ушул Ханавта компаниясы профсоюз KG менен биргеликте жакшы биздин мекендештерге жакшы мүмкүнчүлүк түздү. Биз менен азыр Эркин таксидагы кызматта. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Жалпы Эркин такси каналынын көрүүчүлөрү, бүгүнкү видеодо толук маалымат аласыңар. Өзүңөр билесиңер, азыр баягындай самозанятый аябай тема болуп атат. Себеби канча убакыт өттү ужечи? Баарыбыз эле күттүк, өзү бул боло турган эле нерсе болчу. Бул азыр эле болуп калган жок. Ошого бүгүнкү видеодо огородный проездге эмес, ушул жерге келгенде дагы ушу компания Ханавта, Назар атайын бизди чакырып келди. Ошо именно огородный проездге запись жок болгон үчүн ушул жерде азыр жакшы возможностьтар болуп атат. Видеону толук көрсөңөр, маалымат аласыңар. Биз баштадык. Сөзсүз лайкты басып, колокольчикти басып, подписацияны унутпаңыздар. Эркин такси Москва бар кызматта. Анда биринчи сурооду Назарга берели. Ассаламу алейкум. Баарыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, меймандар, баарыңыздарга биринчиден чоң рахмат бүгүн келгениңиздерге. Биздин YouTube каналыбыз Профсоюз KG каналыбызга да катталгыла, биздин көрүүчүлөргө да баарыңыздарга салам. Туугандар, азыр чындап эле бүгүн өтө жакшы новосттар болуп атат. Биринчи новость. Как обычно эле биз таксопаркпыз, соответственно, таксопаркта биринчи новостилер жанагы эле ошо лизингке автомобилдер берилет. Көбүнчө клиенттер бул эконом машиналар сурап атат. Пожалуйста, бүгүн бир 40 машинабыз бар. Именно ошо экономдор, в основном эконом, комфорт максимум, комфорт плюстар эмес, бул машиналар 2019, 2020 ошондой арзан машиналар бар. Ошого туугандар, кимге интересно болсо, кимге керек болсо, пожалуйста, номерлерибиз указан болот. Ошол номерге голосовой кылып WhatsApp'ка сообщениеңиздарды жөнөтөсүздөр. Менга ушундай машина керек, ушунча первоначальный взносубуз бар деп. Первоначальный взностор 100 миңден 200 миңге чейин ушундай болот. Арзан машиналар. Ежемесячный платежтору ай 55 миңден 62 миңге чейин ошондой эле болот. 1,5 жыл, 2 жылдыктар. Ошондой сонун жакшы варианттар. Ал биринчи новостубуз. Экинчи новостубуз, вот уже сентябрда биз биринчи видеобузду чыгарганбыз. Жаңы закон боюнча, сиз азыр айттыңыз, именно самозанятый боюнча видео чыгарганбыз. Ал видеодо ушул күн келет туугандар, именно таксопарктын көбүнчө жетекчилерге видеоно обращение болгон. Келгиле туугандар, биригели, бириксек, ушул проблемаларды жаңы закондорго вовремя даярданып, Российский Федерацияда жашап атабыз. Бул жерде законду соблюдать этиш керек четко. Соответственно, биргели деп айтканбыз да, ошол вопростор чечели деп. Вот бүгүн ошол күн дагы келди туугандар. Водительдерибиз өздөрүнүн личный кабинеттеринен уведомление Яндекстен алды, самозанятый өтпөсөңөр блокировка болосуңар деп. Яндекстен таксопарктын жетекчилерге тоже информациялар баары бизге почтага келишти. Если самозанятыйларды кылып, налоговый бухгалтерияңарды порядокко жаңы закон боюнча келтирбесеңер, баарыңар жабыласыңар деп ачык эле. Ошондой туугандар, бизде бүгүн өтө жакшы ушундай новостилер бар, возможностьтер бар. Азыр Москвада
скорее всего мен уга электим да, орустардын паркыдагы, кыргыздардын паркыдагы өзүнүн офисиде Яндекс подтверждение кылып аткандарында. Бизде азыр ошондой возможность бар. Көрдүк туугандар. Очередь 1 ай, 2 ай болуп, азыр кирсек даже записке место жок экен. Биз билесиздер Кисарт убактыда Кисарт пайда болуп чыкканда анда биз 6 ай мурун готовиться этип, биздин водительдерибизди заранее госуслугадан подтверждение кылып туруп, Кисартка даярданып алган элек. Биз Кисартты кылган жок элек. Но даярданып алган элек. Кисарт бир күндө, по-моему, ушундай болгон да, 5-6 ай предупреждать этип туруп, бир күндө өчүргөн. МФЦ, пенсионный фонд очередь болуп кеткен. Каяка кирсек, только кыргыздар турган болуп калган. Очередьте анан МФЦден баштарын ортуп биздикилер мекендештерибизде перевод паспортун керек, теги бу деп иштегиси келбестен, на самом деле биздин паспорттарыбыз перевод керек эмес. Буну обязательно кылыш керек андай нерсе подтвержденияларды. Но опять же вот суранып кегиле андагы таксопарктын жетекчилерибиз, водительдерибизге обращение кылганбыз. Кегиле туугандар тездетип кылып берели, кылып өтүп коелу, готовить этип алайлы. Бул закон чыкты, значит закон иштейт депчи. Анда мындай поддержка жок элечи водительдер жактанчы. Эми кимиси күлгөн, кимиси комментарий жазгандар кылды. Но по факту бир күндө мындай болуп коюшту. Адамдар заказ калып калды. Ошол убакта биздин паркта иштеген водительдер чынын айтсам күнүнө 15-тен 25 миңгече стабильно жаңы жылдан жакшы болуп кеткен да жумушчу. Жана 2 ай пока баары Кисартты кылып бүткүчө уже жакшы заработок болуп калган. Бүгүнкү күндө ошондой болот деп ойлоп атабыз. Биз дагы водительдерди бир күндө Яндекс өчүрүп, таксопарктар күнүнө парктан чыгарып салат, самозанятый болбосо, потому что эч ким төлөгүсү келбей жатат да. Грязный доходдон 43% мамлекетке бир дагы парк төлөй албайт. Бир күн иштесе эле, допустим, бир паркта 100 машина иштесе, еще и подключашкалар болгон болсо, ал бир күндө эле банкрот да по факту. Ошондой болот деп азыр айтып атканбыз. Опять же, биздин водительдерибиз бизде иштегенде көбүнчө сотуп алган. Эми какой-то частный алган, ошолордан өткөрүп бизге бүгүнкү күндө где-то бир 30-35 парк кошулган профсоюзубузга. Бизде мындай экен да, эми только кыйынчылыкта биригип калат экенбиз. Эми ал жаман нерсе го. Эми то, что есть, надо признавать да. Азыр ушундай кыйынчылыктар келип жакшы дагы биригип калдык. Хотя бы 30-35 парк общий количествода жакшы эле количество машина алып калат. И Яндекс уже бизге как профсоюзга уже внимание обращать этип, биздин проблемаларыбызды угуп, жардам беришке аракет кылып атат. Вот. Эгерде Яндекстин представительдери ушул видеону көрүп калса, тоже хотелось бы да поблагодарить да руководство Яндекса, то что биздин водительдерибизге, клиенттерибизге, мекендештерибизге жардам бергенге, руксат бергенге да и возможность бергенге. Ошондой кандай вопростарыңыздар бар? Азыр уже видео канча минут болот, бирок эң главный вопрос болот да азырчы. Бул жерде огородный проездге барбай эле ушул жерде Яндекске самозанятый подтверждение болуп атат, туурабы? Ооба, азыр видеодон алыстабай турсаңыздар көрсөтөбүз, барып тартып бар жок көрсөтөбүз башка кабинетибизде. Негизи азыркы учурда только өзүңөрдүн водителиңерди подключать этасызбы же сырттан келсе дагы возможность барбы? Биз азыр только өзүбүздүн и бизге ушул жерде мына договорлорубуз бар. Бул жерде бизге профсоюзубузга таксопарктар кошулган да. Ошол таксопарктар биз менен простой форма договорду подписывать этет. Бул договорду окусаңыздар бири-бирибизди обязывать этпейт эч нерсе менен. Бир листочек эле договор. Просто биз бири-бирибиз менен информация менен бөлүшөбүз деген договорго кол коюшкан. И ушул парктар биздин профсоюзга кирген. Бул профсоюздан любой парк каалаган моментте чыгып кетсе болот, каалаган моментте кирсе болот. Договорду окуп көрсөңүздөр болот. Там вообще эч кандай обязанность, эч нерсе жок. Бардык бизге кошулган ушул жерде 30-35 парк бар, өзүнүн правиласы менен кандай иштесе ошондой иштешип атат. Просто биз юридический консультация берип, жардам берип атабыз. Именно таксопарктын бухгалтерия юридический частьны законно чыгарганга. Ооба, мына жерде түгүндө порядок ведения общих дел сторон деп турат. При ведении общих дел каждая сторона действует от своего имени деп турат. Конечно, уже каждый от своего имени. Бизде эч кандай
кандай десем, ограничение там или профсоюзга кирсең мындай кылышың керек, андай кылышың керек, процент азыр көбүнчөсү ойлоп атат, профсоюзга бириксек биз зависимый болуп калабызбы дешипчи. Жок туугандар. Мына договорлорду көрсөттүм, кол коюлган, өзүңөр көрүп атасыңар, аркасында видеодо көрсөтсөк болбойт го, но ИПлерди көрүп атасыңар да. Вот. Пожалуйста, келип кошулушуп атат и тем самым менин оюмча бизге кошулган ИПшниктер, именно таксопарктар, ОООлор действительно порядочныйлар да. Өзүнүн водительдерин ойлогондор. А непорядочный левый движениялары бар, обналичка кылгандар, бандай водительдерди в любом случае кидать эткен ойлору бар, парктар кошулбайт. Неге дегенде смысл жок да, бизге кошулса, анда биз аны көрүп калабыз да. Анан айтабыз, туган, кой. Биз репутация үчүн вот өтө кандай десем, печемся, да, очень сильно за свою репутацию. Билесиздер, таксопарктарда ежемесячный платеждор, лизингтегилер көтөрүлүп кеткен СВО башталганда. Бизде да кандайлар бар. Көтөрүлгөн машиналар. Документтерди ачып көрсөтүп кое алам. Но мен ушул видеодо сиздердин камераңыздарда айтылам да, бир дагы водитель келип офиске менин платежым көтөрүлдү деп айта албайт. Почему? Репутация үчүн ошол водительдердин повышениясын 10 миң, 15 миң кошулганды өзүбүздүн компаниябыздан төлөп берип атабыз. Водительдерибиз даже билбейт аны. Көбүнчө парктарды билесиздер, просто водительдин аты илип койду, төлө деп койду. Вот. Репутация үчүн вот это очень важное для нас да, бүгүнкү күндө. Поэтому жана башка YouTube каналда билесиздер 1 миллион акча да койгон болса, любой азырдагы эле сиздердин камераларыңыздарда да актуально любой водитель келип ушул эшикке кирип туруп, мана водитель вовремя төлөп аткан, сен машинаны алып койгонсуң, сен мошенниксиң деген бир видео тартып туруп YouTubeга чыгарып или көрсөтсө, 1 миллион акчаны ушул жерде алып кой берем. Опять же, если менен бөлөк башка парк өзүнүн честностьга кое алса, пожалуйста, давайте, покажите мне, без проблем, да. Но жакшы, мана көрүп атасыздар, 30-35 парктар бизге окшоп эле таза жакшы иштеген парктар. Кыргыздардыкы же орустарда барбы? Орустардан бар, кыргыздардан бар, но в основном кыргыздар. Орустардыкы где-то 5 парк бар, калган бар. Ошондо менде бир суроо бар да. Азыр мына видеону көргөн бир эле айдоочулар эмес, именно таксопарктар. Ошо төмөндөгүнөн бири кайрылса болобу? Кайрылып, пожалуйста, конечно. Односторонний бир какое-то соглашение келип, договор түзүп, то есть силер менен договор түзсө, алардын водительдери огородный проезд эмес, ушул жерге келип туруп, самозанятый подтверждение кылса болот. Конечно, конечно, туура. Ошого аракет кылып атабыз азыр. Парктар бизге чалышат, допустим, менен сүйлөшөт, мен сразу сурайм дайым, парктарды аты кандай и канча водительдериңер бар там. Ушундай, макул, хорошо, анда офиске канчага келе аласыздар? Ушунча офиске келишет, офиске келгенде аны сразу түшүндүрөбүз. Туган, вот сен ИПшниксиң, ООшниксиң, таксопарксың. Баштап договорга кол койбой туруп, мен түшүндүрүп берейин, вот доскада түшүндүрүп берем, эмне үчүн азыр профсоюзга биригишибиз керек и кантип бизди налоговый отургузуп коюшу мүмкүн. Ошол ошибкаларды кетирбей, муну кылыш керек деп заранее айтып коем насамын делчи. Полный өзүм схемаларыбызды, вот законный путин. Я айтам, кааласаң, вот биздин зданиябыз бар, юристтерибиз бар, бухгалтерия бар, жардам бере алабыз. Кааласаң бирик биз менен. Кааласаң, пожалуйста, бирикпей эле койсоң деп айтабыз. Вот, ал биринчиси. Экинчиси. Вот бизге мындай да, бир эле пример кылайын сиздерге. Азыр бул жакта 20-30 парк бирикти, ошол парктар уже примерно 5-6 миңдик машина общий санасак да, примерно. Теперь биз азыр билесиздер, бир айда 20-30-50 машина алабыз го. Лизингке алып, өзүбүздүн мекендештерибизге, клиенттерибизге беребиз, туурабы? Вот. И бүгүнкү күндө биздин политикабыз боюнча жанагы ежемесячный платеждо арендада болуп чыгып алсын деп аракет кылабыз да. Эми 90% машиналарыбыз арендада маз болуп чыкканга аракет кылабыз. Эми ойлонуп көрүңүздөр. Биз ушул профсоюзга биригип туруп, эси бир айда 20-30-50 машина алсак, азыр 1-2 айдан кийин 500 машина, 300 машинадан алып чыгабыз. Ал это что значит? Это значит, что бизге дилер ошол машиналардын бааларын азайтып берет еще. Вот бизге кошулбаган профсоюзга кирбеген парктар биз менен конкуренция кыла алабы ошондо? Бул жерде только водительдер утат, потому что машиналардын баалары ежемесячный платеждор түшөт опять. Первоначальный платеждор түшөт.
Азыр первоначальный платеждар комфорт плюстарда 150ден баштап 300ге чейин барат. Жакында. Ушул баалар түшөт. Эми азыр точно айта албайбыз канчага түшөт. Но при этом мен точно билем да то, что бирикпейбиз деген парктар өзүбүз менен дальше левый схема менен иштейбиз дегендер өтө кыйын конкуренцияда болуп калат да. Менин оюмча. Демек туугандар, жаңа жакшы жаңылыктарды уктуңуздар. Буйруса ушул огородныйга барбай эле Ханавтага келип, эгерде ушул Ханавта менен договоруңуздар болсо, таксопарктар келип ушул жерден самозанятый деп подтверждать этип кетсеңиздер болот. Көп очередь күтпөй, жакшы жаңылык менен сөзсүз бөлүшүп коюңуздар. Таксиде жүргөн биздин мекендештерге жардам болсун деп. Андан сырткары дагы бир жакшы жаңылыкты айта кетти. Көпчүлүк сурап жүргөн баягы эле эконом класстагы машиналар выкупка берилет. Туурабы? Туура. Эконом, бэушный. Көбүнүн акчасы жетпей, комфорт плюс ала албайм, ары бери мынча төлөй албайм дегендерге эконом класстагы кадимкелей таксиде иштеген машиналар выкупка берилип баштады. Номерлерди экранга коюп коебуз туугандар. Сөзсүз жазып, кайрылып, адреске деле ошол алдын ала жазылып кетсеңиздер болот. Кыскасы мен суроо койсом болобу? Ного азыр эконом дедик го. Эконом дегенде кандай модельдер бар азыр экономго? Эконом комфорт. Hyundai Creta, Nissan Qashqai, Skoda Rapid, экономдордо Octavia'лар дагы бар. Rio Solaris барбы жокпу? Rio Solaris'тар скорее всего жок. Бизди билесиздер го, Rio Solaris'тарды көптөн бери албай койгонбуз, но если клиент живой клиент болсо, конечно, рассматривать этип аракет кылабыз Rio Solaris'тарды бергенге. Под заказ болсо, под заказ кылып бере алабыз. Бушный, допустим, хавалдар бар еще, да, азыр эң самый китайский живучий хавал болуп атчы келечи. Бизде уже 200 пробегтер ашкандар бар да. Колодка менен майда алмаштыргандан бөлөк эч нерсе кылган жокпуз да. 168 000 пробегти көрдүм да. Мен 168. Бул жакта азыр түшсөңөр 200дөн ашкандар бар. Мастерлер менен, водительдер менен ушул жерде азыр как раз водительдер бар, интервью алып алсаңыздар болот, ачыгын элечи. Вот. Пожалуйста. Анда эмесе суроо жокпу же суроо бар болсо мен предложениемда видеону узактабай, мен узак кылбастан, ОМС'ин көрсөтсөк кандай болот? Пожалуйста, азыр өттүрүп сиздерде вопростарыңыздар барбы дагы? суроо жок ошо. Суроо жок болсо анда басыңыздар, көрсөтүп коеюн, азыр Яндекс айтып отурат, биз кантип азыр өткөрүп аткандарыбыз да. Потому что азыр мен уткан боюнча ушул возможность туугандар бүгүн биринчи жолу болуп атат. Бүгүнкү моментте мен уже 2 жолу угуп атам да, то что бизде паркта подтверждение кылып атабыз, тиги бу дегендерчи. Мен эми Яндекс менен азыр прямо, скажем так, сүйлөшүп атабыз да. Сотрудниктердин обученияларын көрсөтүшүп атат да бизгечи, кантип үргөтүп атат ошол подтвержденияларды кылыш үчүнчү. И фейковый информацияга внимание обращать этпей эле койгула туугандар. Кимде биз, допустим, сүйлөгөн сөзүбүздү до конца алып барышка аракет кылып, и сөзүбүздө туруш үчүн любой айткан нерсебизди видеодо көрсөтүшкө аракет кылабыз всегда элечи. Любой честно иштеген адам, мне кажется, ошентип эле көрсөтүп берет. Один из наших кабинетов да, допустим, киреңиздер. Бул жакта водительдер биякта азыр очередь менен киришет. Бияка кире бериңиздер. Это один из наших кабинетов, да, соответственно, бул жактан азыр водительдерибиз келип документтерин берип, подтверждение кылып, дальше кетишет. Азыр тиги наркы кабинетке кире элем. Когда мындай эми таксопарктар бар, менде 1000 машинам бар, менде 2000 машинам бар. И так эле бар жок жетишет. И так эле мен силер билген нерсени мен дагы билем дегендер дагы барчы. Ооба туугандар, туура, силер билгендер нерсени биз дагы билебиз, сиздер дагы билесиздер биз билген нерсени. Суть-то не в этом. Биз спор коюшуп аткан жокпуз, биз силерден жакшы көбүрөөк билебиз, азыраак билебиз деп аткан жокпуз. Биз аракет кылганыбыз, баарыбыз бириккенибиз бизге эле жакшы. Самое главное, водительдерибизге жакшы болот, клиенттерибизге жакшы болот, потому что машиналар арзандайт, условиялар жакшылат и кидалып аз болот. Канча адам силер азыр кочодо өзгөрдүң водительдериңерди подключение кыласыңар да? Бир күндө канча адам азыр Это примерно 100 адам өткөрүшкө аракет кылып атабыз бир күндө. Бир күндө күнүнө подтверждение. Азыр бул жакта вот водительдерибизге тоже жардам беришип,
сотрудниктерибиз Ассалаумалейкум. заранее документтерин даярдашып бул жерден тиги кабинетке барышат и ал жактан уже полный немеден өтөт. Как раз, кстати, бул жакта азыр биякта терминалыбыз бар, терминалыбызга платеждорун төлөшөт, нар жакта медицинский аппараттарыбыз бар, сразу медик техниктерди полный официально өтүшөт. Негизи өзү кандай документтер керек болот именно ошо немеге подтвержденияга? Список документов. Это наша информация конфиденциальна. Биз аны өзүбүздүн группабызда профсоюзга кирген жетекчилерге полный жөнөтөбүз. Бияка келгенде мындай кылгыла депчи. Биякта жанагындай жана кыргыздардын сөзү эмеспи, товарда кайкылайт. Ошого жеткизбей эле парковый самозанятый болуш керек, ошого керек. То есть бул жерде именно парк каналда силерге информация алып турат да. Бул жака келсеңер силерге эме самозанятыйды подтверждение берет деген информация берген да. Неме болот да. Жигит айткандай, силер өзүңөрдүн группаңарда, допустим, водительдер бар да, ошол жерде заранее айткансыңар мында. Ушундай келесиң, бул жерде парковый самозанятый подключение болот деп турабы? Ооба. Заранее айтып, заранее списоктерди кылып, заранее документтерини списокте жөнөткөнбүз. Если заранее список документтерди жөнөтпөсөк, айтпаган болсо, колуңарды көтөрүп койгула сразу. Баарыга заранее айтып, даже список кылып неме кылганга аракет кылып атабыз. Потому что бизде башка парктарыбыз бар да, и карап туруп, кайсы паркыбызда партнерский именно профсоюзга кирген парктарга карап, кимисиде вот процентный соотношенияда самозанятыйлар аз болсо, ошол парктан да көбүрөөк чакырып өткөрүшкө аракет кылып атабыз да, азыр аналитика болуп атат. Күнүнө парктар келип кошулуп атат профсоюзга. И данныйлар постоянно алмашып атат да. Эми бир паркта 50 машина бар, бир паркта 1000 машина бар. По-разному болуп кетет. И из-за этого процентное соотношение карап туруп иштешке аракет кылып атабыз. Но в любом случае, забегая вперед, айтсам, биз менен бириккен таксопарктар спокойно, куда кааласа бардык водительдерибизди самозанятыйлардын кылып, эч кандай бандай ажиотаж, банкрот андай эч нерсе бизде болбойт. Эртеңки күнү кичине болсо да уверенность конкретно болот экен да, туурабы? Потому что эми азыр самозанятыйда эсе, допустим, да, бир компания машинаны водительдерге берди, ну, где-то 100 машина деп коелу. Азыр ал 100 машинаны айдоочулар баарын одновременно самозанятый подтверждение кыла албайт. Айдоочу подтверждение болбосо, платежка төлөй албайт. Соответственно, лизингке платежка төлөш керек. Ал жерде интереси жок. Болбой турабы? То есть азыркы учурда именно таксопарктар силер менен бириккенде возможностьтер көп болот турабы? Себеби подтверждение тезирээк болот. Айдоочу дагы без проблем жүрөт. Айдоочу без проблем жүрсө и таксопарктагы проблемасы жок жүрөт дегендей. Ногу машиналар боюнча бир айта кетейин эле. Эгерде бирөөгө первоначальный взносу аз болсо, 100 миңге жетпеген кишинин акчасы болсо. Конечно, пожалуйста, биринчиден первый вопрос. Ооба, биз азыр башка парктарга, ООО, ИП, неважно, таксопарктарга түшүндүрүшкө аракет кылып атабыз. Туугандар, биз бириккенибизден только плюс эле болот. Никто ничем друг друга не обязывает. Но при этом, допустим, элементарно азыр даже самозанятый өткөрүш проблема болуп атпайбы? Просто даже запись жок болуп атат. А если биздин водительдерибиз, клиенттерибиз өздөрү самозанятыйга вовремя өтө албай калса, эртең заказ бербей коет Яндекс. Яндекс заказ бербей койсо, машинанын платежин төлөй албай калат. Машинанын платежин төлөй албаса, банк кайтып машинаны алып коюп атат. Бир какой-то элементарный нерсенин аркасынан чоң проблема чыгып атат. Вот, ошого жеткирбей суранып атабыз. Туугандар, кегиле, биригели, бириккенден баарыбызга только жакшы болот. Экинчи вопрос по платежу первоначалкага жетпегенде. Ооба, күнүнө клиенттер чалып айтат, менде 70 миң бар, менде 100 миң бар. Жардам берип койгула. Макул, хорошо, bizde ошол возможностька, мындай возможностьтар бар, ушундай машиналар бар. Пожалуйста, келгиле, ала бергиле. Как вы пришли к мнению вот так вот объединиться, вот, допустим, профсоюз KG, и чтобы вместе как бы работать и двигаться? Ну, давно к этому шло, честно говоря. Мы с Назаром давно знакомы, в принципе, но как такового именно официального объединения не было. Пришли к мнению как? Тут, в принципе, понятно стало, что один в поле не воин, не зря говорят, да, есть поговорка у русских, у нас особо нету, но это как веник, да, каждый пруд отдельно его сломаешь, а веник, когда все вместе, не сломаешь. Если мы чего-то хотим добиться, или какого-то диалога добиться от Яндекса,
мы поняли, это было на поверхности, но тяжело было к этому прийти, поняли, что надо объединяться. Если мы вместе, у каждого, у него свои вопросы, у нас свои вопросы, там, у других парков есть вопросы, но некуда их задавать, некому их задавать. Но если у нас есть какой-то определенный объем машин, объем водителей, не маленький, который влияет на деятельность Яндекса, в том числе для них, они уже готовы нас выслушивать. Не факт, что они будут делать, как мы хотим, но мы хотя бы какие-то вопросы начнем им задавать, и какой-то 1 из 10 точно у них в голове уже западет, и они подумают, как бы пойти нам навстречу. Не нам конкретно здесь, не мы, грубо говоря, страдаем от их действий, от действий там, правительства, политиков, а водители. Да. Больше всего же мы же за водителей переживаем в первую очередь. Не будет водителей, нас тоже не будет. Мы все зависим конкретно от водителя, поэтому в первую очередь переживаем за наших работающих. Я правильно понимаю, вот у вас есть свой таксопарк? Да, у меня уже Вы, 9 лет. да, вы пришли сюда, допустим, согласовали, Да. Заключили договор. Да, мы и подписаны. Вы сами сейчас руководите процессом, да, чтобы Конечно, своих водителей, да, я и их встречаю, сопровождаю, инструктируете, да, потому что надо же еще своей диспетчерской делать, чтобы самозанятыми становиться или объяснять. Мои водители его не знают, но они знают меня. При этом они же меня слушаются. Алгоритм действий у нас единый, но своим водителям каждый сам должен доносить. Знакомый человек должен быть, тот, кто может объяснить. Поэтому я здесь нахожусь сегодня тоже. Там 6 балалымын там или өзүм аялым жок, күйөөм жок. Андай ситуациялар болот, ачык элечи. Биз 5 первоначальный эле беребиз андай акчаларды. аял кишилер да келип алып кетти болуппу? Конечно. Өздөрүнүн группалары бар, мен келинчегим заниматься этет, алар өздөрүнүн бандасы да, грубо говоря, и ошол жерде неме кылат. Даже таксопарктарым бар, келишет, менде аз эле машинам, но мен, допустим, вот билбейм наск эмне кылышымды, жардам берип койгула деп. И мен номерлерин бере алам, ИП азыр кирип көрсөңөр болот, 1 тиын акча алган эмеспиз, жардамды берип атабыз. Эми азыр элдер ойлоп калышы мүмкүн да, биз өткөндө таксопарктарды чогултканда бир 120дай парк чогулган, ар ким өзүнүн мнениясын айткан, ар ким мен мондай кыла берем, андай кыла берем, жардам бере берем. Тиги бул мына бүгүнкү күн келди. Канча күн өттү? Барбы? Ким эмне кылды? Эмне болду? Биз мына айткан ишибизди кылып атабыз. Айткан жардамыбызды берип атабыз. Членский сборлор бар, таксопарктар кошулганга. Ал жерде ар бир парктын өзүнүн ставкасы менен кирет. Потому что бир паркта 1000 машина бар, бир паркта 5 машина бар. 1000 машинага биз договорлор составить этип беришибиз, это отдельный сотрудник, отдельный кабинет. Один расход. 5 машинага жардам берген, это другой расход. Юридически тоже вот направлениялар разные, да? Поэтому у всех индивидуальный подход. Айттым, как минимум 5-10 парктар бар, келгендер жардам берип койгула дегендер 1 тиын да албай жардам бергенбиз. Номерлери бар. Назар, биздин өзү кыргыз элде ишендириш өтө кыйын да. Азыр камерага вот силер 100% гарантия бере аласыңар, что именно подтверждение левый эмес, именно ошо Яндекстин подтверждениясы 100% өтөт дегенге камерага. Эди ошондой сөз бирөө сүйлөп или какой-то бир недопонимание дегенде болсо, баягы миллионду коюп бере аласыңбы? Анда мындай кылабыз. Азыр биздин офисибизден подтверждение кылып чыгып атат водителдер. Бирөөнүздүкү болбой калса, келет, өгөн келесиң, миллионду коюп берем. Дагы миллионбу? 4 миллион болду, бираа туугандар. Ар чыгарышта миллиондон урай беребиз, 4 миллион болду да уже. Демек туугандар, жакшы мүмкүнчүлүктөр. Негизи эле бул профсоюзда азыр учурда именно ошол таксопарктарды бириктирип, чоң бир бирикме кылып, бардык биздин мекендештерге болгон мүмкүнчүлүктөрдү алып берели деп атат. Биринчиден бара уктуңуздар, негизи эле автомашина ала турган болсоңуздар, ошол выкупка ала турган болсоңуздар, лизингдин акчасы да кичине түшөт, баалары түшөт, условиялары жакшы болот, себеби чоң бирикмеде дайыма ынтымакта чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Ал биринчиден. Экинчиден, огородныйга барбай туруп ушул келесиздер, келип ушул жерден подтверждение алып берет самозанятыйга. Анан айта кетчү нерсе, өздөрүнүн мына YouTube каналы бар. Дайыма жаңылыктар чыгып турат, номерлерин экранга коюп коебуз, YouTube каналында коюп коебуз. Жаңылыктар болсо, угуп турсаңыздар болот, катталып, лайк басып, буларга дагы бир катар поддержка кылып, каттала кетсеңиздер жакшы болот. Деги эле ушул бүгүнкү жаңылыгыбыз ушул туугандар, сөзсүз түрдө айрыкча такси группаларга бөлүшүп кетиңиздер.
Бул биздин мекендештерге чоң жардам, чоң мүмкүнчүлүк. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар, анан ролдо жүргөн биздин мекендештер сөзсүз түрдө ишти жакшы, өзүңүздөрдү жакшы карап, ден соолукту жакшы карап, бардыгыбыздын тапканыбызга береке болсун. Мекенге санаман кайталы. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.